спортты колдогонун бир эле күрөш эмес, бардык түрлөрүн колдоп келатам. Себеби Денис Ак улуттун келечеги бар дейт. Ошондуктан биз жаштарды, өспүрүмдөрдү кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн, элди ынтымакка чакырыш үчүн, улуттар арасында ынтымак болуш үчүн, мамлекеттер арасында достугубуз күчөш үчүн ушундай эл аралык чоң мелдештерди өткөрүп жатканым бул мен ойлойм эл дагы колдоп атат, мен дагы туура деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө мына Арсланбаб жергесинде былтыр 2017-жылы дагы ушундай бир демилге көтөрүп, абдан чоң жогорку деңгээлде күрөш уюштуруп бердим эле. Мына быйыл дагы буйруса региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында президентибиз Жээнбек Сооронбай Шарипович өзүнүн жарлыгы чыккан. Ошонун негизинде биз атайын ушундай иш-чараларды түзүп, бүгүнкү күндө мына күрөш дагы алыш күрөшү, эл аралык алыш күрөшү абдан жогорку деңгээлде өттү. Мына Өзбекстандын бардык палбандары, спортсмендери бардыгы келишти. Граница жактан эч кандай маселе болгон жок. Тажикстандан спортсмендер келебиз деле, границада кичине маселе болуп калган экен, ошого келе алышкан жок. Негизинен 7 дубандан Кыргызстандын бүт спортсмендери катышты. Мындай айтканда Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда бир лидер спортсмендердин ортосунда чоң мелдеш болуп өттү. Бул турнирге биздин жакынкы Өзбекстан мамлекетинен балбандар аябай көп келишти. Общий количество участников 300-га чукул спортсмен катышты. 3 салмакта 70-ге чейин, 80-ге чейин, анан 80ден жогорку салмакта. Биринчи орундарга токулуу аттар болду. Экинчи орундарга 30 000 сомдон, үчүнчү орундарга 20 000 сомдон. Бүгүнкү жеңишим аябай оор болду. Мен баягы жол жүрүп кыйналып, шаардан келген, сбордон келгендиктен жол жүрүп кыйналып, баягы кыйналып күрөштүм да. Ошого Кудайым буйруп койгон экен, чемпион болдум бүгүн. Атамдашым бул экөөбүз көптөгөн жерлерде күрөштүк, көптөгөн бири-бирибизди жакшы билебиз. Азияский игрда алда чемпион, экөөбүз бири-бирибизди жакшы билебиз да. Көп жолу күрөштүк экөөбүз. Кыргызстан